Жеңиш Шерматович, Шайлообек атазып туура айтат. Мүмкүн ушул азыркы соттор боюнча алып келген мыйзамыңыз бир 10 жыл, 15 жылдан кийин иштей турган мыйзам болсо керек эле. Азыркы коомдо чындыгын айтайын, мен өткөндө комитетте да айткам, бул соттор боюнчачы. Соттордун айлыгы, пенсиясы туура, соттордун арасында таза соттор да көп. Бирок мына акыркы учурда фактыларга деле таянсак болот. Азыр Шайлообек атазып туура айтты. Бул жагы Туркия, бул жагы Дубай имуществоларды тууган уруктарына жаздырып, эл менен бийликтин ортосундагы ажырымды ушу соттор кылып атат. Эл өтө наразы сотторго. Подбору судьядан баштап, жөнөкөй райондун сотторуна чейин коррупцияга батынган. Не жашасыңар, туугандар? Эч жаша турган нерсе жок бул коомдо. Бирөөнү кече мына түрмөлөр боюнча, амнистиялар боюнча, бул эми соттордун бир жумушунун чети. Граждандык канча жанакында өз ара байланыш бизнесмендердин ортосундагы миллиондогон долларларды алып чечип берип коюп атышат. Бул соттордун эми азыр актап отурганыбыз, Марлен Абдрахманович, мүмкүн сиз туура айтып аткандырсыз, буларга финансылык кепилдик берели деп. Анда жана Кытайларга окшоп буларга отдельный городок куруп берели. Эч ким доступу жок. Өздөрү менен өздөрү жашашсын. Өзүнчө шаарчада жашашсын. Азыркы кезде Шайлообек атабыз туура айтат. Кийинки революция ушул соттордун айынан болушу мүмкүн. Туугандар, мында карап, сотторду көп эле актай бербестен, булардын кылык жоругундагы эске тутуп мамиле кылыңыздар. Ким күнөөлүү, депутат күнөөлүү, андай эмес. Урматтуу соттун өкүлдөрү, мен баарыңыздар ушундай кир, жоксо коррупциялашкан дегенден алысмын. Тазалары көп. Бирок дагы деле баягы соттор боюнча күрөш алгылыктуу жыйынтыгын бере албай атат. Соттордун тазалыгы боюнчачы. Көбүрөөк катуураак иштешибиз керек. Карапайым байкуш алимент үчүн, же болбосо жана башка бир жеңил, желпи бир кылмыш үчүн тыйым бере албай бир 20 миң, 30 миң сом соттолуп кетип аткан жерлери бар. Чоң миллиардтаган акчаларды урдап, кеңири көчөдө басып жүргөн жерлери бар. Бул факты да, элде эмне жашасыңар?